Жолугушууда алгач Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Канымет Осмонбеков мамлекеттик тил боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер тууралуу маалымат берип, ошол эле учурда айрым кемчиликтер бар экенин кошумчалады. Айрыкча көчөдөгү көрнөк жарнактарды иретке келтирип, жөнгө салууда көйгөй жараларын белгиледи. Ушулар боюнча рейдтерге чыгып, кайсы жерде туура эмес жазылып атат, кандай болуп атат деген маселелер көтөрүлчү эле. Акыркы күндөр ушул маселе колго алынбай калды. Мен учурдан пайдаланып ушул жерде отурган мекеме уюм жетекчилерине, айыл өкмөт башчыларына, райондук мамлекеттик администрациянын социалдык блокту тейлеген орун басарларына кайрылат элем. Ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн аймагыңыздарда ушул көрнөк жарнактарды жана рекламалык шиттерди жазууда ошон өзүнүн тартибинде жазуу боюнча иш алып барыңыздар. Ошол эле учурда Талас облусунда мамлекеттик тилдин таасирин күчөтүү, өнүктүрүү аракеттери күчүндө. Алсак бүгүнкү күндө аймактардагы мамлекеттик мекеме уюмдарда документтик кат алмашуулар дээрлик толук түрдө мамлекеттик тилде жүргүзүү колго алынган. Бир нерсени айтып коюш керек, мына биздин практикабызда деле ушундай кергез учурларда кыргыз тилинен башка тилде бизге каттар келип калса, биз кыргызча жооп берсек, кайра биз жазган тилде жооп бергиле деген каттар келет, анан айла жок ошондой болуп калып атат да. Мамлекеттик тилди кеңири жайылтуу үчүн учурда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Тилдин таасирин күчөтүү максатында парламентке сунушталган долбоордо мамлекеттик кызматкер милдеттүү түрдө кыргыз тилин билиши керек деген талабы бар. Ошондой эле кызматкерлер кыргыз тесттен өтүп, эне тилди Б1 деңгээлинде билиши милдеттендирилген. Талапка жооп бербеген кызматкер жумуштан бошотулушу мүмкүн. Аны менен катар бардык мекемедеги иш кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. 41 турат. Ал мыйзамда негизинен мурун жок баягындай түшүнүктөр бар, талаптар бар, милдеттер бар, укуктар берилген. Ичине мындай мажбурлаш да керек болуп атат да. Анткени биз өтө эле тоготпой, же болбосо кенебей ушул абалга алып келдик да. Мурдагы азыркы иштеп аткан мыйзамда кандай болчу? Кыргыз же орус тилинде деген норма бар болчу да. Же деген сөз ушундай экен, ал көбүнчө орус тилине уруксат берет экен да, орус тили алдыга чыгып, иш кагаздардын баардыгы кээ бир министрликтерде 90% болуп аткан ошондон да. Тилди өнүктүрүү жана аны туура колдонууда Кыргыз тест мамлекеттик мекемеси болгон мүмкүнчүлүктү ыңгайлуу шартты түзүп берет. Биринчиси ошо мамлекеттик кызматкерлер болду. Бул жака президент баары тең кирет албетте. Экинчиси окумуштуулук даражаны алууну көздөгөн адамдар дагы, билим берүү чөйрөсүндөгү бүтүрүүчүлөр жана Кыргызстандын жарандыгын алам деген адамдар. Түркүбү, Кытайбы, Айтор Кыргызстандын жарандыгын ала берсе, эми алар баары тең тизилип, Кыргыз тестинен өтүп, андан кийин гана ушундай жарандыгын алуу маалыматын алып жатат. Иш-чаранын жүрүшүндө мамлекеттик тилдин кеңири колдонулушуна жарандардын кайдыгерлиги жана жоопкерчиликсиздиги тоскоол болуп жаткандыгы айтылды. Жыйындын катышуучулары тарабынан сунуштар да берилди. Ошондой эле Асыл Озокеева мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиевдин коомдук байланыштагы кеңешчиси болуп дайындалды. Жаркынай Тургонбекова, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.